Арабаңыз, Садыр мырза. Бул видеону сиздин акыркы Facebookка жазган постуңуз тартууга түрткү берди. Ал жерде тынчтык үчүн маршы тууралуу ой калтырган экенсиз. Ошол оюңуз боюнча сизге тизмектеп жооп берейин. Биринчиден эле сиз жазганда 30 жылдан бери элдин ырыскысын жегендер билинип калды деген үмүттө жазган экенсиз. Урматтуу Садыр мырза, ал маршка келгендер, ал маршта жүргөндөрдүн 90% булар жаштар. 30 жашка чыга электер. Арасында уюштуруучу катары жүргөн мен ушул айда 27 жашка толом. Демек, биз 30 жылды толук жашай элекпиз. Экинчиси, бул маршка келген жаштар эмнеге келгенин билишпейт. Референдумга эмнеге каршысың деп сурасаң, оңтойлуу жооп бере алышпайт деген ойду калтырган экенсиз. Бул биринчи эле эмес, бир мурунку дагы түз эфириңизде муну айттыңыз эле. Садыр мырза, менде сунуш, сиз чынында эле Кыргызстандын жаштарын ушундай билимсиз, акылсыз деп ойлой турган болсоңуз, келиңиз, түз эфирде сиз экөөбүз суроолорго жооп берели. Сиз бир суроого жооп бериңиз, мен бир суроого жооп берейин. Ким эмнени билет экенин биз аныктайлы. Суроо алдында, түз эфир алдында эл таразалап, эл талдасын. Үчүнчүдөн, мындан ары эл менен эсептешкенди үйрөнүшүбүз керек депсиз. Туп-туура ой. Муну сиз биринчи үйрөнсөңүз абдан жакшы болот. Себеп дегенде, ошол маршка келген, өз пикирин билдирген адамдардын бардыгы бул эл, бул Кыргызстандын жарандары. Ошон үчүн ар бири менен эсептешкенди үйрөнгөнүңүз жакшы болот. Төртүнчүдөн, үйрөнгүсү келбегендерди үйрөтөбүз деген тарызда ой калтырган экенсиз. Урматтуу Садыр мырза, бул коркутуу. Чыныгы лидер болом деген, чыныгы эл башчысы болом деген адам өзүнүн элин, өзүнүн жаранын коркутуп, ага каралап, жамандабай, ал баарын ынтымакка чакырып, биримдикке чакырып, бир багытта баштаган адам болуш керек. Буга сиздин бөлүп жарууга, биз каралоого бир эле постуңуз, бир нече постторуңуз күбө. Бешинчиси, элдин эсебинен жеп жаткан токоштордун айрылып калуудан коркуп жатышат деп ой калтырган экенсиз. Урматтуу Садыр мырза, жана башта белгилегендей, биз эч кызматка барбаган, өзүбүздүн арабыбызды тарткан, өзүбүздүн билимибиз менен, акылыбыз менен, дүйнө таануубуз менен өз жашообузду куруп келаткан жаштарбыз. Бул жаштар бир да кызматка отурган эмес, барган эмес. Демек, биз чыныгы мамлекеттин ырыскысын жеп, байлыгын тоноп жаткандарды билебиз. Бул сиз жана сиздин айлана чөйрөңүздөгү кошоматчы адамдар. Муну мен эле эмес, муну биз эле эмес, муну жалпы эл билет. Эң акырында баса белгилеп, дагы кайталап айта кетчү нерсе, урматтуу Садыр мырза, чын эле сиз бизди билимсиз, билбейт дей турган болсоңуз, келиңиз, түз эфирге чыгалы, эл алдында жооп берели. Коркпоңуз. Эл таразалап, эл сындап алсын. Ал эми марштын катышуучуларына, кайдыгер эмес, өзүнүн позициясы бар жарандарга рахмат айтабыз, сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз, сыймыктанабыз. Биздин марш ар бир жекшемби уланат. Ошон үчүн ар бир жекшемби саат 12-де темир жол бекетинин алдында саат 12-де күтөбүз. Биз мыйзамдуулук үчүн аягына чейин күрөшөбүз.